Эк чиркин Кыргыздын кымыз жыттуу атылуу болгонубузга терең таазим жана ошондой эле сыймыктануу менен мына ушундай жагымдуу музыкалык чыгарма жалпы көрөрмандарга тартууланды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз калкы, бизде спорттун мыкты чеберлери келген учуру, андыктан эч кайда алыстабай биздин Акчүлмөк программаны көрүп туруңуздар. Азыр болсо бизде бүгүн конокто машыктыруучу, Азия боюнча спорттун чебери Алым Насипов агайыбыз. Кош келипсиз агай. Жана ошондой эле мына канча деген бийиктиктерди багындырып, беттештердин ушундай өзүнүн айбатын көрсөтүп, Азиянын арстаны десек да болот. Кубанычбек Абдисаламулу. Кош келипсиздер. Ассаламу алейкум. Мен сиздер менен саламдашкым келип атат. Ассаламу алейкум. Сыйлык кут болсун. Анан момундай ийгиликтүү курап келиптирсиз. Мүмкүн болсо мен да кармап көрөйүн, жалпы көрөрмандарга да. Чемпиондук кор мына өзүңүздөр көрүп аткандай Кубаныч мырза кандай бир сүр менен айбат менен ушундай Бахрейнде өткөн биздин турнирибизде чемпион аталган. Анан өзгөчө оор экен, бакы кыргыздын маданияты жана ошондой эле кыргыздын спорт жагы менен биз дүйнөгө өзүбүздүн желегибизди желбирете алат экенбиз. Ал эми азыр ушул беттеште болгон орун алган биздин сюжетибиз бар. Ошону көрүп келели дагы, андан соң кайрадан эфирибизди улайбыз. Караңыздарчы, урматтуу телекөрүүчүлөр, төмөндө көрүп өттүңүздөр, эмне деген кайрат, эмне деген күч, эмне деген патриоттук сезим, ушунчалык мындай тырышчактык менен кыргыз элибизге жеңишти алып келип берген биздин патриотторубуз албетте студиябызда. Кол чабалы дагы биз маегибизди баштайбыз, Алгач куттуктайбыз Кубаныч мырза. Жана ошондой эле ушул ийгиликке жеткирип аткан дагы машыктыруучубузга дагы терең ыраазычылык билдирели дагы. Эмгеги чоң десек жаңылышпайбыз. Баягы устат күчтүү болсо анын шакирттери дагы мына ушундай бир кыргыздын желеген желбиретип, ак калпагыбызды башыбызга кийип алып, кыргыз экенибизди даңазалап башка өлкөлөргө таанытып атабыз да. Анан алгач ушул беттеш боюнча сурасак, канча даярдандыңыз? Жана ошондой эле кандай бир мүмкүнчүлүктөр болду? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Беттешке биз бул өзүбүздүн кичи мекенибизде Кыргызстанда бир ай же 1,5 ай бул жакта даярдандык. Андан кийин биз сборго барып, Дагестан деген өлкөнүн Махачкала деген шаарында болуп, ошол жакта биз даярдык ошол жакта көрдүк. Бойго чейин 1 ай ал жакта болуп даярдык, бойго даярдандык ошол жакта. Келиңиз эми каршылашыңыз алмашып кетти. Ошол беттеште эмне себептен? Эмне себеп болду ошол нерсеге? Сопернигим жанагы азыркы атым өчкөр ковид деген оору чыкканга, ошо ковид болуп калды деп бизге ошол жактан маалыматтар келди. Анан кийин соперниктер алмашып, андан башка да бир соперник айткан эле, ал соперник дагы чыкпай кыска аралыкта да бул соперник бизге сунуш жасады. Биз бул соперникке макулдугубузду берип, биз ага чейин эле даяр болгонбуз. Бул соперникке дагы биз кыска аралыкта макулдугубузду бердик. Келиңиз эми Алым байке, мына сиз дагы машыктырып, ушунчалык сиз дагы спорт боюнча көптөгөн жеңиштерге да жетип жүрөсүз. Анан кийин мына ушул өткөн беттеште талаш тартыштар абдан көп болду да. Анан сизде ушул тууралуу айтсаңыз, сизде кандай эмоциялар болду? Эми бул боюнча айта кетсек, бул поезд ушул титулный бойду биз өткөн жылы Кубанын последний бою өткөн жылы ушул маалда болгон. Ошол жаңылышпасам ошондон баштап эле күтүп келе жатабыз бул беттеште. Анан канча соперник алмашты, эми ошо кимиси алмашпаса да, кимиси чыкса дагы беттешем деген. Анан дайындыгы жакшы эле. Бул жакта дайындалды, ошого чейин эле бул жакта постоянный машыгууну токтоткон эмес. Анан ошол акыркы убакытта ошо Дагестанда машыгууна ошол жакта дайындалды. Анан мен ойлогомун, жеңет деп ойлогомун. Жеңди. Анан кичине талаш болуп кеткени, мен оюмча тигил бунун сопернигинин ошибкасы болду, анан судьянын ошибкасы болду деп ойлойм. Себеби судьянын бул атайын муна тиги баштын аркы жагына запрещенуулар жасаган жок. Мунуку ушул боковойунан, ушу кулактын жаныга тиген соккудан тиги судьянын ошибкасы менен биздин бойду жок эсеп кылабыз деди. Ага
биз макул болбодук, ага Куба макул болбой кайта чечилип чыгып, ошол маалда өтө башкача эмоция болду. Негизи эле айта келсе өзүм мушташканда мынчалык кыйналбайм. Ушул мушташып атканда, Куба мушташып атканда, ошону балет этип атканда катуу кыйналып каласың. Өзүң мушташып атканда болду, эчтеке болбойт. Чыктың, тиги менен беттешесиң. Анан ушул мушташып атканда жанында как секундант болуп күткөнүңдө, анда башкача сезим, башкача эмоция. Ал ошол мезгилде айта албайсың, ал өтө кыйынчылык мезгил болот. Ошол 5 мүнөт болобу, 10 мүнөт болобу, 15 мүнөт болобу, ошол мезгил өтө эле башкача болот да. Аны сөз менен айтып жеткизе албайсың. Жакшы, Алым байке, Кубаныч байке, айтсаңыздар, мына ушул сиздер беттешке чыгып жатканда, негизинен эле каршылашыңыздар бат-баттан эле алмаша берет да. Бул сиздердин баягы сүрдүү айбатыңыздардан коркконунанбы? Мырзанын сүрдүүлүгү, Ооба. Же кандай ушул неден коркушат келиңиздер, ушул тууралуу айтып бериңиздерчи. Ушул боюнча айта кетсем, мен айтып койсом, Кубанычка өзү бул уюм менен биз келишим түзгөндөн баштап эле чечен улутундагы бир мушкел менен беттешмек болгон башында. Ал веске түшүп, вес өткөндөн кийин бой күн отказ кылган ал. Ал беттеште Куба бойго чыкпай калган. Андан кийинки беттешине бул дайындалып келген, анда башка соперник келген дагы какой-то бир ошол себеп менен ошол общий неме бой жылып кеткен. Бой жылып кеткенде ал соперник күтпөй кетип алып, анын ордуна башкасы чыккан. Негизи айта кетсем, Кубага көп эле чыкпай отказ кылып, анан башка соперникти айтышып, анан бунун жакшы жагы эч кайсы соперник тандабайт. Эми ушу беттешке чыгам дегенден кийин кимиси болбосун, ушунун весиндеги, ушунун салмагындагы алмашыкса дагы кайсы мушкел келсе дагы бул беттешет. Мен ушул жерден Кубаныч мырзага суроо бергим келип атат. Негизи эле кайсыл мушкерлер менен беттешкиңиз келет өзүңүз кыялыңызда негизи? Бетме чыккыңыз келет спортто? Спортто биз азыр мировой боюнча UFC деңгээлиндеги боецтер менен урушубуз келет. Биз ушулар менен урушканга көзүбүз да жетет. Биз азыр өзүбүздүн урушуп аткан уюмда эмес. Ал уюмда уже биз чемпиондукка жеттик. Ал жерде бир бизге атааңдаш деле бир-эки же бир аз эле соперник калды десек болот. Анан биз мына мировой рейтингде мына UFC деңгээлинде боецтер менен эми кимиси болбосо деле баары менен беттешибиз келет. Кудай буюрса ал жакта деле ушу биз көзүбүз жетип турат. Кудай буюрса ошо эми могу менен урушабыз, могу менен урушкум келет десек эле биз айтсак эле ал соперник бизге таап бере калбайт. Эми бул баардык нерсе өзүнүн акырындык менен, өзүнүн жол жобосу менен, рейтинг менен көтөрүлүп, эми ал жакта бизге ким алдыбыздан ким чыкса ошого даярбыз. Жакшы. Чында эле мындай айбаттуу күчтүү адам даярбыз дегеннен эле билсек болот, Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде мына ушундай мыкты спорттун чеберлерин эгерде сурооңуздар болсо же болбосо кабыл тилектериңиздер болсо, албетте шаарыбыздын коду 0312 59 20 75 жана ошондой эле WhatsApp номерибизде иштеп жаткан учуру 95 23 23 81 номерлерине WhatsApp тармагынан SMS каттарды жазсаңыздар болот. Ошондой эле бизде WhatsApp тармагынан келип калган SMS кат бар экен. Саламатсыздарбы, 5-канал Ак чөлмөк программасы жана биздин мушкерлерге ийгилик каалайбыз, ден соолукта болгула, дайым эле кыргыздын желегин бийик желбиретип, кыргыздын кыргыз экенин кылымдарга даңазалап жүрө бериңиздер. Анан алдыда дагы кандай беттештер болот, даярдыктар барбы деп аяк сандары 53 менен бүткөн абонент SMS кат узаткан. Келиңиздер, алдыда беттештер. Кандай дагы мындан сырткары дагы кандай беттештер орун алат? SMS жазган конобузга чоң рахмат. Каалаттуу тилегине. Эми биз азыр кече эле 2-3 күн эле болду беттештен аякта урушуп келгенибизге. Биз даже бир туугандар менен деле толук учурашып, жанагы көрүшөлүк туугандар деле бар. Ошолор менен учурашып, өзүнүн агалар менен, тренерлер менен, менеджерлер менен, залыбыздын балдары менен кеңешип, кандай кылабыз мындан кийинкиси, анан өзүнүн уюмдун сунуштарын карап көрөбүз, кимди берет алдыңкы беттештерге. Ошого биз карап акылдашып, пока биз сүйлөшө элекпиз, кандай болот алдыңкы беттештерге. Кудай буюрса биз мына 5-10 күндө же 1 айдабы
бизге сунуштар кандай келет, ошого карата биз элге дагы айтып, Instagram баракчаларга чыгарабыз, Кудай буюрса, күтүп турсаңыздар. Демек, соц тармактарда активдүү болуп турсаңыздар, сиздин жаңылыкты билет экен да каармандарыңыз, буюрса. Алымбайке, айтсаңыз, мына ошол сиз дагы спорт боюнча бир канча жеңиштерди жеңгенсиз, аларыңызды албетте билебиз. Анан кийин дагы да ушул беттештерге качан чыгасыз? Сизди беттештерден качан көрө алабыз? Жакшы болду, аябай менин өзүмдүн кыялымдагы немени айттыңыз. Мен дагы өзүм көп болду чыга элегем. 2013-жылы ушул чемпионат Азиядан кийин көпкө дем алыш болуп калды. Анан 2019-жылы чыктым. Эми ошого биз деле пока жакшы элебиз, дайындык кылып атабыз. Мен чыгайын десем эле Куба сиз чыгып эмне кыласыз, эми биз мушташтабыз го деп эле бул эле токтотот. Анан эми негизи убакыт көрсөтөт, может болуп калса чыгып калабыз. Келиңиздер, эми ушул сиздерди Бахрейнге алып барган колдоочуларыңыздар, демөөрчүлөрүңүздөр ким? Баягы спорт жактан дагы сөзсүз түрдө, каражат жагынан дагы колдоо керек, сөзсүз түрдө, моралдык жактан дагы колдоо керек дегендей. Ушул жагында мен айта кетсем, бул биздин мына кийип чыккан футболкада жазылуу, биздин клубдун аты дагы ошо Ихлас. Бизди ушул 2010-жылдан баштап дайыма мени 2010-жылдан баштап колдоп келген биздин Ихлас компаниясынын жетекчиси биздин Айбек Осмонов агабыз. Жана ал кишинин агасы Нурбек Осмонов агабыз бизди 2010-жылдан баштап колдоп келет. Андан кийин мына өзүбүздүн агабыз Мамбетов Бакыт деген агабыз, ал киши дагы ушул постоянно өзүнүн колдоосу менен Куба кайсыл жакта беттешпесин, ошол жака келип, өзүнүн жумушун таштап, өзүнүн убактысын бөлүп, постоянно ошол киши колдоп келет. Ушул биздин эң негизги колдоочу ушул Ихлас компаниясы менен ушул биздин Мамбетов Бакыт агабыз колдоп келет. Ыраазычылык билдиребиз. Бизде WhatsApp тармагынан келген SMS бар экен. Саламатсыздарбы, 5-канал Ак Чөлмөк программасы. Биздин спортчуларыбызга ийгилик, бекем денсаулыкта болуңуздар. Чарчабаңыздар. Ошондой эле Кубаныч мырза, айтсаңыз, спортто кандай тактикаларды колдонсок ийгиликке жетебиз деп, аякы сандары 54 менен бүткөн абонент сизге суроо узаткан. Сиздин кумириңиз, сизди көрүп, баягы үлгү алам деген инсан окшойт келет. Кандай тактикаларды пайдалансак ийгиликке жетебиз дейт. Эч кандай эле бир сегеретін эле эчтекеси жок. Бул спортто ким көп мээнет кылат, талыкпай эмгек кылган адам өсө берет. Бул спортто эле эмес, жумуш кылсаң деле бир жумуштун же бир мисал айтып кетсек, бир жер айдап картошка тиктиң. Аны карабай эле койсоң, күзүндөсү эч кандай эчтеке албайсың, аны мөмө жемиш. Анда карап, чабып, суу карып, же башка нерсе кылсаң, күзүндө жакшы бир түшүм берет. Анан бул спортто дагы башынан баштап талыкпай эмгек кылдың, күндө тренировканы кечиктирбей, эч кандай мындай күндү калтырбай машыксаң, мындай тренерлердин айтканы менен жол жобо көрсөткөндө агаларды көрүп, жанагы кимдер кандай машыгып атат, кимдер кандай тренировка болуп атат, ошону көрүп бир бул нерсе сразу эле мындай даражага келбейт эч ким. Эч ким мындай даражада түшпөйт дагы эч жактан. Буга бир талыкпай эмгек керек. Башынан баштап алдыга максат, ой максатты коюп, арканды узун таштап дегендей жанагындай мен айтып кетет элем, талыкпай эмгек кылыш керек. Эч качан менден чыкпайт экен деген нерсени көңүлгө албаш керек. Бул адам кылган нерсени бизде эле 2 фут 2 кол, 2 көз бар. Ушу кылган нерсени, адам кылган нерсени кылат бардык нерсе. Буга бирок бир аз мээнетти талап кылат. Ошо айтып кетет элем, мээнет кыл, өзүң изденип көрүш керек. Чын деле адамдын колунан баары келет дегенчине. Келиңиз Алымбайке, эми ушул спорт жаатында негизинен эле туура тамактануу керек, Чын деле спортчулар болобу, адамдай жөнөкөй эле адам болобу. Баягы дене күчкө күч кошуп турган тамактар керек да. Келиңиз эми ушул туура тамактануу кантип чын деле мыкты спортсмен, мыкты мушкер болом деген адам кантип туура тамактаныш керек? Эми ал жөнүндө немеси көп эле, бизде эле ал жөнүндө тамакты мына башка өлкөдөгүдөй күчтүү баястыгдай кылып тамакты ончолук диета кыла албайбыз. Анан бизде эле мына өзүбүздүн мамлекетте негизи эле биздин тамактын баары эле күчтүү десек болот. Биз өзү негизи этке көп басым жасайбыз.
ошол күчтүү тамак жешкен экен, иши вес кылып аткан маалда диетаны аябай катуу кагмашкен экен да. Диетага кандай? Вести мисалы могу Куба 80ден 70ке түшөт. 70ке түшкөндө ушул эң талыкпаган немеси да, нан, тамак ашты, диета менен суюк тамак ичип, последний 2-3 күн башта тамакты ичпей деле коет да. Суу менен эле вес кылып, анан вестен кийин анан тамактанып баштайт. Ого чейин гана суу, кантип чыдайсыз? Жалаң гана суу менен какой-то аз гана тамак менен андай кылбаса, веси дагы кетпейт да. Веси кетпеген болсо, анда бул беттешке чыкпай калышы мүмкүн. Андай случай көп болгон. Жакшы. Бизде түз эфирде көрөрманыбыз байланышта бар экен, биз кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Алло, саламатсызбы? Келиңиз, 5 канал Акчөлмүк программасы, сиздерди тыңдап жатабыз. Алло. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Угулуп жатабы? Угулуп атат, түз эфирдесиз, келиңиз. Десек, көрөрманыбыз Бизде WhatsApp тармагында SMS кат келиптир. Саламатсыздарбы? Жалпы жамаатыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анан залыңар кайсыл жерде, Бишкекте болсо адресин айтып коесуздарбы? Жана канча сом менен барып машыгып турсак болот дейт. 30 менен бүткөн абонент. Сиздердин залыңыздар тууралуу сураптыр. 8 микрорайонда 12 дом десе ошол жерден адрести таап барат. 8 микрорайонго барып. Эми айына бизде жанагындай биз ал жерде биз акча табып, биз тренерлер андай деле максатта эмес. Эми бир аз адам өзү берсе, бир аз ал жерде 1,5 миң сом эле айына, 1000 сом, 1,5 миң сом эле берип эле көңүлүнө чыгарып коюп берип, тренировка кыла беришет балдар. Ал жерде эми өзүм акча берип берсе, жөн деле келип кылса болот көп балдар. Жөн эле бесплатно биз залдын баары эле жөн бекер эле сборный балдар кылат. Өзүнүн убактысына күйбөй коюшу мүмкүн да. Өзүгө стимул болуп, башында ошондой келет, кийин биздин жакшы бир беттешке чыгып, жакшы чемпион болгон болсо, бизде кайта андай взнос деген неме жок, кайта наоборот колдоо көрсөтөбүз. Жакшы спортсмен чыгатат. Келиңиздер, бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен 5 канал Акчөлмөк программасы. Түз эфирдесиз. Алло. Кутман кечиңиз менен, келиңиз. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Түз байланыштасыз. Ооба, байланыштасыз. Мен сурайын дегем. Ушкара байкыбызды ийгиликке. Рахмат. Ойлоруңузду башынан тийип, эсейден баштап көрөм. Брештин корунду алдыңыз эми UFC'ге контракт түзөтүппү деп сурайын дегем да. Мен суроо. Чоң рахмат. Түшүнүктүү болсо керек, Кубаныч мырза. Эми Кудай буйруса, ошо биздин баштан бери айтып келген максат, оюбуз, биздин ошо ниет кылган ошо спортко келгенден баштап кадамдар эле. Биздин ошо UFC'ге деген азыр мировой боюнча баары эле азыр спорт түшүнгөн баары эле билет UFC деген уюмду. Ошо биздин максат UFC'ге чыгып эле коюш эмес. UFC'нин да ушундай курун алып келип ушу жерде отуруп дегенде ушу маектешип отурганга нежесин. Ошон үчүн Кудай буйруса ошо UFC'ге дагы аз калды десек болот. Аз гана мында Кудай буйруса аз убактарда чыгабыз. Ошо дагы ийгиликтерди жаратканыңызга ишенебиз. Буйрса сизди UFC'ден көрөлү. Бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Келиңиз, түз байланыштасыз. Сыналгыдан эмес, байке, телефондон уксаңыз. Алло. Байланыштасыз, келиңиз. Кандай суроолоруңуз бар? Алло. Байланыштасыз. Келиңиз. Бизди көрүп жаткан болсоңуз, биз сизди угуп жаткан учурубуз. Келиңиз, сурооңузду бериңиз. Валейкум ассалам, келиңиз. Байланыштасыз сиз, мүмкүн болсо. Келиңиз, кандай суроолоруңуз бар? Алло. Алло, байке, келиңиз, биз сизди угуп жатабыз. Келиңиз, суроолоруңузду жаадырыңызчы. Абдусалам уулу Кубанычбек боюнча. Кандай сурооңуз бар, мүмкүн болсо? Алло. Бул биздин агабыз болот.
Жалпы көрөрмандарга айтабыз, эгерде байланышка чыккан учурда бизде сыналгадан эмес, уюлдук телефондон тыңдап бизге байланышка чыксаңыздар, бизге дагы өзүңүздөргө дагы тоскоолдук жаралбайт. Анан жалпы көрөрмандардын дагы эсине салып өтөлү. Келиңиз, Кубаныч мырза, айтсаңыз, мына ушул машыгууда бир жумада канча жолу машыгасыздар, канча жолу машыктырасыз, Алым байке? Бизде болсо азыр телефон чалуу бар экен, андан кийин маегибизди алайлы. Келиңиздер. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Алло. Тек болбойбу, прямой экран жак. Келиңиз, ооба, түз эфирдесиз байке. Болот. Түз байланыштасыз, мүмкүн болсо. Кош келипсиз, келиңиз. Алло. Түз эфирдесиз байке, саламатсызбы? Келиңиз, Кутман кечиңиз менен. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам, кош келипсиз. Мен Ала Бухар районунан чалып атам. Болсун байке. Кубаныч мырза, кол балап коюңузчу, жалпы алалыкка жерге. Мен омоктун досу болом, атым айталы. Ийгилик, жакшылык каалап кой деген Малым эке, өзүбүздүн акебиз. Чынында жөнөкөй жигиттер да булар Алла Тааланын назары түшкөн. Биз ошо омоктозум экөөбүз лепошка сатып жүргөн күндөр болгон. Мына буйруза мээнети кайтып атат. Будущий чемпион UFC буйрузачы. Биз дайыма поддержкада турабыз, кайсыл жерде болсокчу. Ден соолук, ишиңерге ийгилик, силерге да 5-чи канал ишиңиздерге ийгилик. Ошол, тынч болуңуздар. Бар болуңуз. Баракелди, мына сиздин жакындарыңыз, сиз менен чогуу жүргөн инсандар ушундай бир жагымдуу каалоо тилектерин айтып атат. Чалганда эле үнүнөн тааныдым. Мен досум болот, жакшы бири отуруп постоянно бул жакта, азыр Ала Букада жашап, ошол жакта 1 жылдан бери айынан келбей жүрөт, ошол жакта үйлөнүп, семья алып. Биз постоянно чогуу өзүбүзчө биякта отуруп. Чоң рахмат досум. Бизде болсо кайрадан көрөрманыбыз түз эфирде байланышта бар экен, кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен. Саламатсызбы? Ак чөлмөк программасы түз эфирдесиз. Алло. Алло. Келиңиз байке, кош келипсиз. Валейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Валейкум ассалам, келиңиз, кош келипсиз. Чемпионго жакшы каалоо тилек бар эле. Келиңиз, айтыңыз. Сакалы өзүнө жарашыптуу. Сонун бала экен. Намаз окуйт экен, сураңыз. Дагы кандай суроолоруңуз бар? Намаз окуйт экен. Чемпион. Намаз окуйсузбу дейт. Окуйбуз, намаз окуйбуз, Кудай буйрса. Көп жылдан бери окуп келатабыз 5 маал намазды, Кудай буйрса. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Кубанычбек байке, Алым байке, убактыбыз дагы ушинтип бүтүп калат экен, бат эле. Анан бизде бүгүн конокто урматтуу телекөрүүчүлөр, спортчу, машыктыруучу, бир гана Кыргызстандын эмес, Азиянын чемпиондору десек дагы жарашат, Алым Насипов жана ошондой эле мына жакында эле жеңишти багындырып келген Кубанычбек Абдисаламулу болду. Бар болуңуздар, дайым эле спортто игилик жаратып эле ушундай Кыргыздын желегин башка өлкөлөргө таанытып, дайыма ак калпагыбыз башыбыздан түшпөй жүрө берсин дейли. Мүмкүн болсо сиздерге эркин микрофон берели. Жалпы көрөрмандарга салам айтсаңыздар болот. Рахмат. Биринчиден 5-чи канал. Кудай кааласа, ушул жакшы каалоо тилектерди айтсак, биздин негизги максатыбыз ушул биздин желегибизди ушу дүйнөгө таанытуу. Ушул келечекте мына ушул быйылкы жылы десек деп атабыз, Кудай кааласа, ушу Алла насип кылса, UFC'ден ушул биздин желегибизди желбиртебиз деген ниеттебиз, Кудай кааласа. Жалпы күткүлө, Кудай кааласа ошол UFC'ден дагы чыгабыз деген ниеттебиз. Буйруса. Кубаныч мырза. Кудай кааласа. Колдоп аткан бизди, көрүп аткан, кайсы жакта болсун, жакшы сөздөрүн жазып аткан ушу биздин мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан бизди колдоп, ушу спорт жагына жардам берип, бизге түрткү болуп, туура насаатын айтып аткан мен агаларыма, Насипов, Алым, Мамбетов, Бакыт агаларыма терең ыраазычылык билдирем. Ушу Ихлас биздин ушу жетектеп, бизге колдоо көрсөтүп аткан Ихлас фирмасына ушу Айбек Осмонов, Нурбек Осмонов агаларыбызга да терең ыраазычылык билдиребиз. Анан ушу учурдан пайдаланып мен бир туугандарыма да салам жолдоп кетем. Бир туугандарыма, дос чарларыма баарына, биздин клубу Ихлас клубуна дагы ийгилик каалап, дагы биз мен эле эмес, биздин
кийинки муундарга дагы талыкпай эмгек кылгыла, улай берсе баары болот деп билем. Чоң рахмат. Бар болуңуздар дейле. Vatandaşı yıldızlarla